Жетеке жүрет. Ой, мүнөзчү. Жош, Бұлар өз негізі бағы пародалар жош болып ке. Жетекедағы жүрет, қармағанға ыңғайлы, бақанғадағы ішіне барлығы жақшы. Туғандар, біз түштіктөбүз. Ош облусунун Ноокат районунун борборындабыз. Biz азыр Адинаев Нурмухамед мырзанын короосуна келдик. Бул чыгарылыштагы сандан сапатка асыл тукумдуулук боюнча сөз кылабыз. Бул чыгарылышта арашан койлор эмес, же болбосо майда койлор эмес. Бүгүн бодо малдар боюнча сөз кылабыз тугандар. Мадам бул бодо малдарды Мухамед мырза канча жылдан бери алектенесиз? Мен алектенгениме 15 жыл болуп калды почти. Жалаң бодо мал менен. Жалаң ушундай парода менен асыл тукум менен алектенем да. Буга чейин кой деле кармады, кечки деле бет пародаларды кармап отуруп акыры. Азыр ошондой ири мүйүздүү бодо малдардын пародасына кызыгып, ошондой мен өзүм эле пародага кызыгып, парода мал кармабай азыр элдин малын парода кылганга аракет кылып атабыз да. Мындайча айтканда азыр сандан сапатка өтүү деген девиз менен ошондой элдин малдарын, чарба уйларды парода малдарга аракет кылып атабыз кылганга. Демек агитация кылып атасызбы? Агитация кылып атабыз. Ноокатка. Элдерге ушундай мотивация берип, анан элдер кыйла булардан асыл тукум, жарым кандуу неме торпактарды алып, Кудайга шүгүр базарларда жакшы бааларга сатып атат. Анан булар бакканга дагы жакшы экен да, жоош да булар. Аябай тез жетилет, тез чоңоет экен, жайлоого жүрүш дагы жакшы экен. Адамга жакын. Булар бардыгы бакы аттар үйрөнгөндө булар дагы сөзгө түшүнүп калган кадимкидей элечи. Мээримге жараша. Мээримге жараша, ооба. Буларды уйгугандан кийин дагы баягындай бир сыйра моюндарынан сылап, эркелетип, баягындай ер жүрөк, ушундай баатыр дегендей кылып туруп, азаматсың деп токтоп койсо манан бетер оолугат. Бешарлардын тили эле жок. Булардын атак бардык нерсени түшүнөт. Басып кетип аткан жерден деле токто десең сразу токтоп калат. Ушундай болуп калды же. Ошондой болуп калды. Эми сиздин иш тажрыйбаңызга келели. Азыр кармап турган букаңыз принц аттуу бука. Пародасы кандай? Пародасы швиц. Бул карарып кетти, бирок өң бузду. Өң бузду да, бул өз негизи бакындай. Күрөң, коңур. Бурун светле да. Бул учурда канча жашта? Бул азыр 3 жаш 4 ай болуп калды. Бул производитель. Бул производитель, бул. Сизде канча жылдан бери? Менде 1 жылдан бери. Почти 1,5 жыл болду келгениме. Сиз эми асыл тукумдуулук дегенде мен арашан кармагандар кан койт. Сизде кандай бул тажрыйба? Тажрыйбаңызды айтып бериңизчи бир. Биз деле кан коебуз да, себеби дегенде генетика илими жана селекция боюнча айтканда булар кан кууш керек, ген кууш керек да. Анан айрыкча негизгиси бааты производителдер таза кандуу болуш керек да. Ошондон кийин баатындай полукровдор секин ата тегине карап туруп, баатындай ирилештирип кете берет. Азыр бул 3 жаштык бука багууда эмес, азыр. Бул азыр жем жеп турат. Орусчалап айтканда рабочий иштей турган абалында бул. Рабочий абалында. Азыр эми элдин малы чак экен дагы, кичине экен дагы, азыр кичине уйларга жарабай калды өзү. Бул азыр канча салмагы бар эми ушул турушунда? Салмагы 2 ай мурун 1 тонна чыккан, азыр эми тарта эле экен негизгиси. Ет кошсо керек, азыр килограмм кошсо керек. 1 тоннадан ашык азыр турушу. Таразага тартылган, бакындай рулетка менен тартылбай, кадимкидей баягы электронный таразага койгонбуз. Ошондо 1 тонна чыккан. 1 тонна чыккан. 3 жаш 4 айлык таза кандуу швиц пародасындагы. Бул кайсы направлениеде? Эт жана сүтпү же сүт жана этпи? Сүт эт багытындагы. Демек биздин климатка өтө жакшы айтат. Сүттөн дагы эттен дагы берет. Биринчи багыты сүт багыты, мунун, Сүт багыт, эт багыт. Сүт эт. Азыр биздин кыргыздарга айрыкча негизгиси ушундай болуп калды да. Этти дагы, сүттү дагы берчү. Эми Швейцардын энциклопедиясында жана сиз айтып берип аттыңыз, 3 тиби бар булардын ошондо. 3 типтики бул эт сүткө эмес, сүт этке кирет бул. Сүт этке кирет да.
Демек, ноокаттын эли сизден качырып атат азыр ушинтип. Азыр ноокаттын эли, анан кийин өзгө каракулча, Баткенден дагы келип атты. Анан кийин бирок биз ошондой мына букага, асыл тукумга кызыккан райондун ошондой өкүлчүлүктөрү менен сүйлөшүп отуруп, ал жактарда дагы эми азыр техника менен келип кетиш керек экен да. Жол алыс болгондугунан байланыштуу ошол жерлерде ушундай асыл тукум букаларды кармап, эми элге кыйналбасын деп ошол өздөрү жака эле неме кылдырып, шакырттар чыгарып неме кылып атабыз да. Ошол жакта эле кое бергиле депчи. Анан негизгиси азыр ноокаттын эли коюп атат азыр. Анан ошол мына ушулардын балдары, анан кийин мурунку букалардын балдары дагы азыр рабочий болуп, ошо элге кызмат кылып атат. Буларды качаганга. Эми жаракы иш тажрыйбаңызга дагы тереңирээк кирели. Сизден мисалы үчүн кан куудум дедиңиз, баягы көргөзмөлөрдө эмне жетишкенге жеттиңиз? Кандай породаларды кармап келдиңиз? Баш тажрыйбадан нелер өттү? Кароо стиль кандай? Негизи өзүңүз кайсы илимди жааттагансыз? Мына ушул илимдин мындайча айтканда мастерисизби деген суроолорду бергим келет да. Эл кызыктар да мындайча айткандачы. Анан мен кесибим боюнча мугалиммин. Мугалим болгондо дагы баягы биохимик, биология, химия. Анан генетиканы, селекция дегендерди биз мына биология илиминде ошонун бөлүмү болгондугу үчүн биз аны жакшы түшүнөбүз да. Анан эки тарап, анан экинчиси баягы кызыгуу дагы бар. Ушундай породаларды кармаганча. Асыл тукум кармаганда. Асыл тукум кармаганда. Анан ошол кызыгуу менен өзүңдөгү нарагыңдагы болгон кызыгуу, анан кийин илимиң дагы болгон болсо, экөө журушуп жакшы ушундай натыйжа берет экен да. Ушундай. Эми элдин ою кандай болуп атат? Башында кандай болду, азыр кандай болуп өзгөрдү? Элдер биринчи породага чакырганда анча маани беришкен эмес да. Анан кийин өздөрү качырып, анан кийин баягы өздөрү тукум алып, түшүмүнү жеп көргөн да. Базарга апарып саткандан кийин, ошондон кийин анан кызыгуулары пайда болду да. Ага чейин кызыгышпайт эле. Бардыгы таң калып эле базарга барганда эле карап калчу эле да. Азыр өздөрү тукум алгандан кийин, кымбат баага саткандан кийин, анан кийин суроо талап көбөйдү. Азыр онун үстүнө сандан сапатка деп азыр телевидение, массалык маалымат каражаттарында дагы берип, YouTube каналдары чыгып атат. Ошолордон баягы адамдар көрүшүп, анан кийин кызыгуулары артып, ушуна келип атат да. Келип атат. Сапат көтөрүлгендер келип атат. Сапат көтөрүлгендер келип атат. Так, эми сиздин кызматыңыз боюнча дагы бир-эки сөз кылайлы. Азыр буйруса дагы да көрсөтөбүз. Эми биздин көрүүчүлөр сизден кандай жардам ала алат, сизден кандай пайда ала алат деген суроону бергим келет да. Бул букаларыңыздан уруктук колдонсо болобу, болбойбу деген суроолорду бергим келип атат мен. Азыр эми баягындай жасалма куут менен алектенгендер буканы бизге сатсаң кандай болот эле, ошол урукту дагы өзүң дагы уругун алып туруп, искусственный осеменениеге кылбайсыңбы, үйрөтөлү деп атат. Эми ого убактым жок. Анан буну олорго сатайын десең, баасы кымбат болуп ошентип эле турат эми. Анан кийин негизгиси азыр жасалма куут эмес, азыр табигый куут менен алектенип атабыз. Анан жасалма куутта көбү качып калат экен, качпай калат экен. Анан буларда баягы уругунун саны боюнча көп дагы, анан табигый куут негизинен башка да, эми 100% кармайт да, токтойт экен. Анан табигый куутта мына атасын дагы көрүп турат да, өздөрү көрүп атат, кызыгып, анан бетер кызыгуулар артат экен да. Так. Сиз мындайча айтканда, азыр Кыргызстанда койго асыл тукумдуулук басым жасалып атса, сиз уйга баштап калдыңыз. Ооба. Мен өзүм дагы бодомал менен алектенген болчубуз, азыр эми жок. Негизи кызыккан адаммын да бул бодомалга. Сиздикиде түшүнүк болбосо дагы бир аз бар эми. Фундамент бар. Мындайча айтканда. Бул букаңызды эми мен дайым айтам, канды кууш керек депчи.
таза кандуу нерсе баары башкача болот. Таза кандуу туулганда кооз болот, бир аз чоңоюп атканда жүдөп кызыктай болот. Бир жылдан кийин келсең өтө башка нерсе болот да. Таза кандуулар көп ошондой болот. Мунун деле бакында өң келбети, мүчө келбети андай эле эмес эле. Анан бирок бакы кичинесинде бакы параметрлери өсө тургандыгы мен өзүмүн бакында немем бар. Параметрим бар. Мен ошол немеме түшкөн болсо ала берем да. Кымбатты, арзанды о карабайт. Кан кууганда кандай кылып куйсуз? Эне жак ата жакта карап куур. Сөзсүз түрдө каралат. Кличкаларды коесуз. Атасы дагы. Муну аты Принц. Бунун аты Принц. Принц деп койгонун себеби бул өзү мындай сулуу да мындай айтканда. Мүчө келбети жакшы. Анан бизде эркек деп коебузбу, эркекче мындай. Анан Принц какайып немеге мүчө келбет түзүлүштөрү баардыгы ошо Принцке окшош. Мынакей. Белдери какалап турат. Гөөдөнү мына чоң, көкүрөгү. Анан мына толтурат да мына. Анан мына тукумду дагы жакшы берет да, мына баштары какалак. Мына моюндагы көтөрүлүп турат, мынакей. Баары жакшы да. Анан мына даллары кең, мына жан баштары дагы кең болуп турат, жайылып турат. Анан торпоктору дагы ушундай формадагы торпокторду берип атат да. Анан бизде негизинен дагы уйларда икмөчүк деп коет го. Уюлган кууш. Кууш. Алар негизинен болбойт. Бакканда эт аз чыгат, анан кийин ургачыларынан дагы жакшы тукум бербейт. Алардын маткасы жамбаш күңдөй кичине болот дагы жакшы торпокторду туй албайт да. Мүмкүнчүлүк аз, жакшы сапаттуу алганга. Жамбаштары кең, мындай какаланган абалда болсо жакшы болот да. Мындай түз абалда болгондо маткалардын жайгашкандыгы, бакы жамбаш күңдөйлөрү баардыгы неме болот да. Жакшы болот. Булар азыр ошол производитель катарында кармап турат эми. Бул производитель Принц аттуу бука 3 жаш 4 айлык. Бул буру ишибизби ошондо? Ооба. Буру ишибиз бул, Бул өзү каяктын тукуму негизи, түбү? Бул өзү чүйдөн келген. Чүйдөн. Кан алмаштырып турасыз. Ооба. Азыр сиздин фермалардын биринен келген. Өзү түпкүтеги неменики, Голландияныкы. Жасалма куут менен келген. Бул жак келип туулган. Бул Бишкекте келип туулган да. Анан Бишкектегиден мен алганмын. Сиз сөзсүз канды кууйсуз. Мен кууйм канды. Эне жак ата жак сөзсүз кайсы кородон чыккан? Кайсы немеден чыккан? Бакы бизде эми атактуу фермерлер Техникалык көйгөй. Өзүңүздөр угуп аттыңыздар эми Мухаммед мырза ошо кан кууган, асыл тукумдуулукту кууган, ноокат жергесинде жашаган, жеке ишкер. Борку деген айыл, Борко. Борко деген айыл. Борко деген айыл экен. Азыр уйлары жайлоодо экен. Бул жакта азыр 3 производитель бука бар экен. Учурда муногу эң жаш букасы иштеп атыптыр. Муногу бука бар экен бул дагы. Кличка Панда. Панда аттуу бука. Бул сүт эт багытында эмес, бул эт сүт багытында, Негизи басым этке. Басым этке. Этти дагы сүттү дагы берет да. Бул породасы? Бул породасы чернопестрый дагы бар, анан кийин симметал дагы бар да. То есть полукровка эки породадан кошулганы, бирок высококровный болуп айтылат, негизи эки таза кандуу кошулса. Бирок өзү генетикасында полукровка, бирок таза нерселер кошулган үчүн высококровка деп айтып койсо да болот. Бул генетик илиминде ушундай. Буларда төлөй алганга мүмкүнчүлүк чоңураак. Кан, көп кан бар. Мындайча айтканда жакшы кандар олтурат. Мындай слабый нерсе менен кошулса, полукровка түшөт, ошолордо тукум алып кеткенге мүмкүнчүлүк азыраак да. Муну дагы как производитель катары иштесе болот. Биздин менталитеттен эмне үчүн мен муну тандадым? Биздин менталитет боюнча жана базарда малдардын өтүмдүүлүгү боюнча кара тери дей береткен да. Анан буларда ургачылары сүт келет, анан букалары ушундай чоңоюп, анан кийин споративдеги болуп
анан ет дагы берет экен да. Ошон үчүн кара симменталды тандадым мен. Буга чейин сары симменталдар болчу эле. Анан базарга барганда бизде светли деп туруп анча кетпей калгандан анан элдин тандоосу менен ушундай кара светти. Ой, бул 2 жаштагы бука. Производитель. Бул коюлуп атат, уйларга коюлуп атат. Бул Россиядан келген мында, э? Россиядан келген. То есть бул азыр иштеп атабы же? Иштеп атат, рабочий состояниеде. Анан буларга жем берилбейт. Жем берилсе, семирип кетип, уйга жарабай калат. Мындайча айтканда, жөн эле кармасаңыз да боло берет экен да, сиз, э? Бул азыр канча талмак болушу мүмкүн? 700-800. 750-800га барса. Бул бука өз негизи келгенине 5-6 ай болду, мага келгенгеч. Анан буга чейин бакында швиц породасында бука коюлчу эле. Анан булар коюлбайт эле да. Анан булар арык эле дагы, анан кийин олордун алдында булар кичине эле да. Анан элдин тандоосу швиц боло берет да, только швицти коет элек. Азыр швиц уже жана чоң уйларга коюлгандан булар азыр кичине уйларга коюлуп калды азыр. То есть мындай уйларды да коюп атасыз буга. Азыр кичинерээк чарба уйларга дагы боло берет. Анан кийин чоң уйларга дагы боло берет да. Маңлы. Мынау ушу качырчу жериңиз. Бул качырчу жер. Уйларды эми бош кое берсең, жүрөт, убакыт өткөрөт да. Анан кийин буга койсоң, уйдун мүйүзү менен жип эмнеге байланат дагы. Анан кийин буга коюлат да. Анан жылбайт. Анан тезирээк убакытты үнөмдөйбүз да. Бул бука эми 5-6 ай болмосо, бул быйыл качырып аткан канча уйга койдуңуз эми чамалап айтканда? Бул азыр уже 100дөн ашып калды. Ушул жактарга койдуңуз. 100дөн ашты. Ар бир списогу бар. Сиз каттап коесуз. Бул букаңыз мына өтө жоош 2 жаштык бука. Кадимкидей эле колдо кармалып. Мурун келгенде мындай эмес болчу? Жоош эмес беле? Жоош эмес беле мындай? Жоош эле. Бул задынан жоош. Өз негизи жоош. Характер аябай оор, тополоңду эле кылбайт. Панда да экен да өзү, э? Бошонуп кетсе деле. Башка өгүздөр тополоң кылат го, бар жок бузуп жарып. Булар ондай кылбайт. Меникилер бошонуп кетсе дагы жүрө берет. Айланып келип, сааттасаң уйдун жанында жаткан болот да. Болду анда. Муну киргизе бериңиз. Али сиздин көп иш тажрыйбаңызды сурайбыз. Уй боюнча мен өзүмдүн айылда туугандарымды айтып келем, э. Же уюңарды сатып, сүттү эчкиден алып эле баккыла, 3-4 литр сүт сагачаңар. Же 5-өн сатып, 5-өн ордуна бир жакшы бир швиц жөнөтөйүн саап үйдө эле отургула депчи. Сүтүн ичкиле, болбосо садик мектепке өткөрүп бергиле сүтүн ичпесеңер деп. Оппа. Кородогу эң жаш букасы Мухаммед мырзанын. Атайын чарба уйлар үчүн. Чарба уйлар үчүн? Жаш. Бул породасы? Породасы швиц бул дагы. Бул швиц. Сүт эт багытында, э? Неме келгенде сүт багытында бул. Бул сүт багытында шул. Швицтин 3-чү тиби. Таза сүт багытындагы швиц. Бул чүй жергесинде популяция ушу жакшы өнүккөн, э, чүйдө? Чүйдө шул. Чүлүктөр ушундай кармайт. Сүт багытында чүйдүн бою дагы чоң болот да булардынча. Сөөктү келет, сөөктү келет, сүтү дагы келет да. Этти азыраак байлайт го эми, белки. Этти азыраак байлайт. Туура эле, бул азыр только сүткө да. Бул канча жаштык? Бул азыр 1 жаш 3 ай ушундай болуп калды. Бул түйү каяктан эми? Бул дагы түйү Бишкектики. Бул дагы ошол Европанын ургунан чыккан. Асимдения менен чыккан да бул, э? Асимдения чыккан, бирок энеси дагы аябай чоң. Кара. Эмеси чоң. Уй өзү чоң. Уй, аябай эле чоң экен, адам бою менен тең. Сүт багытында анан көлөмгө иштейм дегендер ушун менен. Так, бул чарба уйларды учурда качырып атыптыр. Мухаммед мырзанын азыр 3 букасын көрсөттүк. Пока 3 бука бар экен, калгандары сатылып кетиптир. Көп порода кармаган экен. Ал жагында сурайбыз, аягына чейин көрүңүздөр. Мынау бука алды тик, мойну өтө сонун, белдери түз өз айтмакчы, шыйрактары жоон, кокурак колтуктар кең, арткы соорундарда өтө кең отурган. Бул менин тандоом.
параметр менен боюнча тандоо болгондо кең колтук деп коет мында. Өтө шыйрактары жоон. Эми муну так, бул бука боюнча эмне дейсем? Бул келечекте эмне бука, кандай бука болуп чыгышы мүмкүн? Бул келечекте жанагы эле байкы принциптегидей болот. Булардын турпак бериши бакындай. Адамдардын тандоосу боюнча бука кармап атам да. Себеби дегенде, аңгустага кармап көрдүк. Аңгус неме кылсак, аңгустар бакында бою кичине болот экен дагы. 1,5 жаштан кийин ары 2 жаштан ары чоңойт экен да. Булар сразу результат берет экен, шарт эле бойлору өсүп кетет экен да. Анан биздин азыр неме боюнча мына айыл жеринде 2 жаштан ары өткөрбөйт да. Тез союп салат. Тез эле бакына этке берип беребиз. Чыдабай кетип. Чыдабай кетип. Ошого бул жакшы экен. Анан кийин биздин тоого дагы жүрүшү дагы жакшы экен. Анан кийин малдардын бакында кичине чарба уйларды бойлорун өстүргөнгө ham шийиз жакшы экен да буларчы. Мына кемесин карасаң да, белин түздүгүн. Көрдүңбү, бели түз. Бизде базарда көбүнчөчү малдардын мындай бүткөчүк болот да. Буларды болсо жамбаштары кең, анан кийин түз болот. Анан буттары да түз болот, мына буттары. Мынандай тике турган бука ошол чоң болот. Анан мындай тургандардыкы олар анча чоңойбойт. Булардын бүт багы бегилери мынакей, тияктарынан турат. Тик туяк деп коет да муну. Бакай тик турат. Бакай деп коет туяктын үстүнө. Бул койдо да, жылкыда да ушусын. Булардын мүйүздөрү да көсүп кеткен да. Мүйүздөрү калта болот экен. Кичинекей дутуй болот экен, Баштары чоң, ак кулак. Ушул мына күрөң свет базарга кадабой. Анан сүт бериши дагы аябай сонун экен да. Жанагы чоң буканын балдары түшүп атат азыр. Торпоктору эле азыр эмчектери мындай чоң да. Демек сүт уй болот да. Так, Мухаммед мырза, менден бир суроо. Буканы кантип тандаш керек, айтыңызчы. Эт сүт багытында эми биздин климатка ушул эң жакшы направление. Буканы мен түрүн кармап көрдүм да. Галштина деп да, галштинде дагы кармадым, аңгысы дагы, ойлуккөл, белгиес, бакындай шароле, бардык эле түйүн кармадым да. Бирок келип эле ушул немеге швизге такалып атабыз да. Биздин азыр тооташ, анан багушаттары, жебичтери, бардыгы ушул базарга өтүмдүүлүгү швиз жакшы экен. Анан кийин сүт багытына швиз, эт багытында байлап бакканга аңгус жакшы экен. Тоого жүрүшү дагы. Анан экөө тең жүрөт тоого, Сементалдар олар нейтральный экен. Бакындай сүттүүлүгүнүн, саанынын кыскалыгы, эгер ургач болгон болсо, кыска саан экен да. Кол кыска. Сааны кыска, сааны. Аз сүт берет. Лактация, азыраак сүт берет. То есть Сементал кармаганча аңгус же швиз кармаган жакшыраак деп ойлойсуз. Азыр мен ошого токтолдум азыр. Аңгус менен швиз коюп атам да, негизгисичи. Анан мына свет дагы базарга кадабой экен да. Так, улайлы кайда Мухаммед мырза. Так, швиз боюнча негизи швизге основном бизге швиз жакшы экен деп калдыңыз, Ооба, швиз жакшы экен. Ургачы туулганга швиз жакшы экен да негизгисичи. Анткени энесин эмип жайлоодо жүргөнгө, анан кийин келип колго үйрөтүмдүүлүгү, сүт жагынан, төл бериши жагынан, бардык жагынан, тооташка жүрүш жагынан бардыгына швиз туура келет экен да. Сиздин саан уйларыңыз азыр жайлоодо. Азыр жайлоодо. Эмне саан уйларыңыз бар? Аңгус бар, белгес бар, сементал бар, швиз бар, бардык эле түрү бар. Только таза канды кармайсыз. Керефорд бар, Керефорд да бар, Керефорд да бар. Так, эми бул буканды алып киребиз. 3 букаңызды көрсөттүк. Жана журналыңыз кана эми? Журналыңызды алып келиңиз. Бул мырза могул жерден сүтүп качырат экен. Бул букалар токтотуп берет. Айыл чарба министрлигинен лицензия алыптыр. Өзүңүздөр окудуңуздар туурабы? Качырылган уйлар жөнүндө маалымат дейт. Журнал бул. Бул ошол качырылган уйлар жөнүндө маалымат толугу менен бул жерге катталган бардыгы. Ар бир уй келген уйлар мындай китепче ачылып атайын. Мындай каттоого алынат да. Мисалы мына алып келген уйдун ээлеринин фамилия аттары,
Мына уйдун породасы, биркалары полный бар. Анан жашаган жери, айыл өкмөтү, айылы, анан кандай бука коюлду буларга. Бул бука сиздики мына? Ооба, бул бука мына. Кана эмне букаларды качырыпсыз? Мына черный пиастрый качырылган, Ангус плюс Галштин дейт. Бул букалар мазы сатылып кетти да. Бунун атасы Ангус эле, энеси Галштин эле да. Ошо полукров эле. Ошон үчүн мунаны Ангус плюс Галштин деп. Бул эт сүт багытында болгон, так болуш үчүн Ангус дагы канында бар, Галштин дагы канында бар деп ошентип жазган. Швиц, Ангус. Мына кличкасы буканын. Панда мына, биринчи черный панда. Анан мына байланыш номерлери, анан кийин мына эскертүү дегени качырылган күнү. Анан ээлери унутуп калат да. Унутуп калганда мага чалышат мынашулар. Чалгандан кийин качан койдук эле, кандай бука койдук эле деп сураганда буларга айтып берем анан. Каттоо алынган, каттоо китепчеси бар. Полный. Мисалы Каримбердиев Равшан, Алатоо породасы, 0376 бирка номери. Кыргыз ата айыл өкмөтүнүн көтөрмө айылынан келген. Буканын породасы Ангус, кличкасы Чили. Байланыш номери мынабы, анан эскертүүдө качырылган күнү 04.04.22. Ушундай бир күндө 3-4 мал келет, ар күнү келет, сөзсүз түрдө. Азыр эми муногу жаш принцти. Так, муногу швиц. Мына азыр ошо бүт эле мына. Принц, пантера деген букам сатылып кетти. Пантераны. Принц, анан эки бука коюлгандар бар да. Мисалы Дуанаев Асамидин дейт, местный, Караташмы. Швиц дагы коюлган, Ангус дагы коюлган да. Эки. Так, уланталы. Принц Ангус дедиңиз, Ар кандай случай болот да, уй күйлөп келгендечи, анан кийин кээ бир малдар баягындай тандап өгүз тандайт да. Кадимгидей өгүз тандайт. Мисалы буга турбай, наркы пандага туруп калышы мүмкүн да. Ошондой учурлар болду. Муну сүзөт вообще жолотпойт дагы, барып ошого барасылат да, шолотуп берет да. Ошондон качат. Ошондо мисалы мына Дуанаева Самидин дегенде местный экен, Караташтан келген. Биринчи швизди койгом да. Анан швиз эптеп бакындай туруп бербей койгон да. Ого карабай бул секирип койгон да, швиз. Анан кийин Ангусты койгондо Ангуска унчукпай туруп берген. Өзү барып күйлөп дагы Ангуска секирип, ушунда Ангуска каалап турган да. Анан Ангуска коюлган. Ошондо швиз дагы качырган, бул дагы качырган да. Ошого анан мына буканын кличкасы деген Принц же Ангус Пантера деп койгом да. Экөөнүн бирөөсү дейт. Себеби бизге ол туулган торпогу бизге анык болуш керек да. Анан атасы кайсы элесе анан биз швизге койдук эле го деп отурса, анан кийин кара тууп койсо, Ангус тууп койсо, Ангус жазылбай калган болсо, анан кийин бул качпай калыптыр да. Бул числосу туура келгени менен бул Ангус неме швизге койсок, Ангус туулуп калды, же Ангус койсок, швиз туулуп калды деши мүмкүн да. Ошон үчүн анан же Принц же Ангус. Ак сары туулса Принц болот, Принц баласы болот, кара туулуп калса Ангус болот да. Ой, Куда билет кайсысынан качты. Ошон үчүн баласынын атасы анык болуш үчүн Принц же Ангус Пантера деп койгон да. Эми туулганда чет лицадан билинет да, Ангус же швиц экеничи. Азыркы мезгилде көрдүңбү жаңы Принц да. Пантераны 2 апта болду сатып жүргөн, 2 жаш 100 Кече 11 күнү келип кетти бирөөлөр, 11 күнү келди. Бул жак уже жакшы жок экен. Мына каттоодо азыр 112 уйду качырыпсыз быйылкы жылга? Жок, быйылкы жылга эмес. Бул неме жаздан кийинки. Орозодон баштап кандай? Азыр чыгышын карайбыз азыр. Минеке 2 марттан буягына. Ошо эми быйылкы жылы. 2 марттан буягына болгон чакта дагычы, бул жайлоого мал кеткенден кийинкиси да булчу. Мал ушул жерде болгондо вообще көбөйүп кетет. Бир күндө 4тен 5тен келет. Азыр бу жерде мен үйдө жок болгондо жазылбай калгандар да бар да. Мен өзүм бүт өзүм каттагандарым. Алды. Ишти кылсаңыздар, ушинтип кылыңыздар. Тектүүлүк деген ушудан. Негизи тектүүдөн тектүү туулат дейт. Тектүү коймоюнча баары кыйын төлө алыш кыйын да өзү.
Кыргызда сөз бар өзү. Бул азыр мамлекеттик немелер дагы жетекчилер дагы айтып атпайбы? Хаттоого алгыла депчи. Сандан сапатка өтүү деген ошол да. Бул ар бир буканын өзүнүн тарыхы, ар бир туулган торпоктун өзүнүн тарыхы бар да. Теги бар мынанда. Атасы кандай, энеси кандай мына. Энеси эмнеде жазылган? 1-11-дан бери бар. Местный деп атат, мындай 70-54. Неме принц деген букадан качкан дейт. Демек менен бул ошол мен качырып бергенмин. Кадимкиде чарба уй эле бунун энеси. Чарба уйга не койгон? Чарба уйга аңгыз койгон. Таза аңгыз койгондо ушундай түшкөн. Кайсы букаңыз? Бул океан деген бука бар эле. Бул коңшуңуздун качырып бергенсиз, Бул азыр 2 жаш. 2 жаштык бука. 2 жаштык бука. Кадимкиде кашып уйдун баласы. Кичинекей уйдук, э? Кичинекей уйдун. Энеси будан да кичине да. Энеси ушудан да кичине экен. Океан деген аңгыз букадан качкан экен мына. Бул деген бир өтө сонун касса. Ар бир өзүнүн короозу ушундай жок дегенде бирден экиден бука болса, ошон үчүн айтам да, кашек уйларга деле кое бергиле деп. Мына сандан сапатка өтүү дегендин далили ушул да. Кадимки кашек уйдан. Мында порода буталганда ушундай полукровка. Полукровка мына туугандар. 2 жаштык полу аңгыз өзүдөн да кичинекей уйдан качкан деди. Siz кандай эми качыруу тажрыйба, сиз акылуу да? Канчадан качырып бересиз эми элдерди? Мен услугасы 2000 сомдон коем. Анан кийин качпай калса, караган алып келген болсо, бекер коюп берем. Бекер, э? Анан Оштон нары, анан Кызылкиядан нары алып келгендерге бекерле коюп берем. Ал жака бекер, алыстан Ал келип. жака бекер. Кызылкия шаардан күнбатышты көздөп алыс болсо бекер. Ош шаардан ары болсо бекер. Бекер коюп берем. Жөн эле поддержка катары. Анан байкындай акчам жок эле, анан ушундай деп аскамс болгон үйлөргө дагы 50 гота бар, бекерле коюп берем. Аларга дагы шартын түзүп бекерле коюп берем. Агрессива бар экен, а бар, э? Булар форматпайт. Атасы ушундай эле мына. Күн характери бар. Атасы ушундай беле? Атасы ушундай эле. Siz demek 2000 сомдон качырасыз. Алыс жергеден келгендерге бекер. Бекер. Уруктук бастыргансыз, бастырган эмессизби? Кандай? Уруктуктун бастыргансызбы, алып лабораторияга же бастырган эмессиз букаларды? Бул лабораториядан өкмөттөн өздөрү келип текшерип турушат. Бакындай Брюсселде жугуштуу оорулар барбы, жокпу? Себеби булар каттуу алынган да. Өзүм сезе алган бул. Ошон үчүн бакындай лабораториядан текшеришип, атайын вет станциялардан келип, канын текшерет, уруктуктарын текшерип, карап турушат, көзөмөлгө алып турат. Мындайча айтканда, айыл чарба департаментинде немеге алынган да, учетко алынган. Бул букалардын баардыгы учетко алынган да. Себеби элдин малына коюп такатпайбызбы. Ошон үчүн булар ар бир буканы өздөрүнчө келип карап кетишет. Oldu. Көзөмөлдө турат, э, бул? Көзөмөлдө турат. Анан бул букаларды мисалы 1 жашында канча боюнун бийиктиги канча өстү, анан салмагы канча результат берди, ошолорду баардыгын өлчөп турабыз да. 6 айлыгында кандай болду, 6 айдан кийин. Бул банкировка не турат экен да, э? Мындайча айтканда коюга окшотуп ошондой эле нет. Болду. Анан бакында туулган торпоктору кандай туулду, баардыгын өзүм контролго алып турам да. Анан кайсы букадан, кандай породадан, кандай торпок туулду. Алардын өсүштөрү кандай. Ошолордон бери баардыгын көзөмөлгө алып, анан бизге эң ыңгайлуусу кайсы? Базарга өтүмдүүлүгү, элдердин али кармап бакканга ыңгайлуулугу кандай? Ошолорду карап туруп анан кийин өзүм бука тандап коюп берем да. Бул деген өзүңүз билесиз. Демек көп жерде айланган экенсиз. Бул айрыкча айыл жергелеринде мындай түшүнүк өтө төмөнкү деңгээлде да. Азыркы учурдачы мындай акчадан тартынабы же зеригеби. Бирок мен дайым кеңеш берем да. Эгер жөн эле чарба кылайын десең, жок дегенде чүйдү вариантка карап көр депчи.
чүйдө билесиз, бүт уyu күлөсө жөнөкөй эле чүйдүн айылдарында жашагандар дагы жакшы букага барып акчага качырып келет. Азыр биздин айылда эле ошондой түшүнүккө барып калды ужечи. Көбү ошондой сандал сапатка өтүп калды да. Чүйдө услуганы айтайын, жөнөкөй эле каны белгисиз болсо дагы шведке окшош же бир келбети жакшыраак букалар 1000 сомдон качырат. Таза кандуу эмеспи белгисиз да, бирок сын сыпаты жакшы. Чүйдүн канын малында бир аз кан бар. Сен айыл жергесине караганда. От жем жейт да, анан бизде от жем кымбат багуу эмес, себеби колдо багалат дагы булар. Атайын менен ошон үчүн булардын услугалары кымбатыраак да. Бирок таза кандуу. Ооба. Ошон үчүн дагы ал жагын карайсыз. Азыр бул негизи техника өтө катуу өнүккөн. Чүйдө мындай услуга бар. 5000 сом төлөйсүң, бирок эркек качырып берет. Искусственный осенение менен. Точно эркек кааласаң ургач кылып берет. Мындай 100% уже баягы уруктукту бөлүп, ургачын XX, эркектин Y болгондой бөлүп берет маткага. Мен мындан да кылам. Мисалы, өздөрү келип туруп уюн айтып берет да. Анан мен уюм 1 жыл эркек туат, 1 жыл ургачы туат, анан быйыл ургачы туа турган жылы дейт да. Анан уюнун сүтү кандай болбол десем, уйдун сүтү жакшы, аябай шудан бери ургачы энче алып калганда дегенде, сразу эле ойлонбой туруп сүт багытындагы букаларга коем да. Себеби алар билет да уюнун кандай неме болушунчу. Кээ бирлер айтат, жалаң эркек туйт дейт. Же болсо быйыл эркек туучу жылы дейт. Кээ бирлер айтат, сүтү аябай жакшы, торпокто жакшы өтөт, торпок жакшы туат дейт. Анан кийин сабабайбыз дейт, жөн эле ээрчитип эмизип кое беребиз дейт да. Ошолорго ойлонбой туруп эле сразу аңгызды коем да. Анан кийин элестетип көр. Эркек туат, анан кийин энесинин сүтүлүгү жакшы, анан кийин эмип келет, 5 ай эмип келет. Анан торпокторун эле 70-80ден алып келип сатат да. Күзүндө 5 айлык торпокторду жөн эле 1 килограмм чөп же жем бербей отуруп. Качеки чарбегар билердики торпоктор 25 миңден болот атпайбы? 30 миң ушундай болот да. Ооба. Айрым масат менен төлөй минималдуу түрдө 2 эсе. Анан 2000 сомдон алам. Ол ник алам? Жемчөөн алам. Булар колдон от жем жейт да. Анан берилесе киргенде кыйла энергиясы кетет. Ой, ушу көйгөй да. Ушул көйгөй. Негизи анан кокусунан бул буканы сатам деген болсоң, мисалы мына арык этке жизнь албайт да. Этке албайт. Азыр этке десең 40 миң берем деп туруп алат. Ошо да. Муну кокусунан топ алдым го. Бир нерсе боло турган болсо, касапка сата турган болсоң 40ка дагы албайт да. Буну арык кармаш керек. Атайлап арык кармаш керек. Себеби бууттагы бука секрета менен бул жерде мына атайын аянча бар да, матчон кылып туруп бастырып турам менен. Күнгө алып чыгып, кыймылдуу болуш керек. Артыгыч. Жайлоодогудай акалда кармайм да. Азыр мисалы мынага жем берейин эле. Бууту резко азаят. Активность азаят. Пассивный болуп калат. Пассивный болуп калат. Ошон үчүн жалаң бурка. Бул главный производитель катары кармайсыз болду. Семиз арык кызыгы жак сизге. Ооба. Желательно арык кармаш керек. Негизгиси арык кармаш керек. Себеби физически дагы тез активный кымылдагы жакшы да. Көп малды качырат. Болду. Бул деле койдукундай эле экен, мунун деле эмес, Койдукундай эле да. Суутудан коесуң да. Жок, эми кой деле баарыбыз эми этке чабыла турган нерселер да акыр аягычы. Бирок көп түшүнбөйт да мындай. Кой боюнча айтайын, 20 миң долларга кочкор алып не кылат дейт да. Мен айтам, мейли. Ошону билген үчүн ошондой адамдар жиндүү дешет чалып алып. Ага чалат да 20 миң доллар кочкор алып. Кантип актатат дейт. Жиндилигиден албайт, акылы жакшы болгон үчүн алат дейт. Себеп мисалы 200-300 кою барлар ал коюна 5-6 миң долларлык кочкорду койгонго жүрөгү барбайт. Жакшысын коет, бирок 200-300дөн өлү дегенде 100 эркек козу туулганда 10 козусу страшный ташташы мүмкүн да. 10 козу менен уруп кетиши мүмкүн. Этке чапканда деле сапаттуу нерсе баары бир салмактан уруп салат.
сапаттуу нерсе. Жоқ, енді өзінің салмағына етіне дағы лайық береді да. Мысалы, $20,000 болбойт қой, бірақ базарға салыштырмалы, мысалы 50,000 болса, ет берген болса, суммасына. Ошондой эле базардагылардан жогору болот, баары бир жогору болот. Анан одан түшкөн козулары өзүнүн сенин немесине кетет да. Козуларын эле актап коет. $1,000, $1,500 саткан болсо актайт да. 20 та коз эмес, ал 50 та коз сатышы мүмкүн. Ошондо $1,000 сатканда да $50,000 болот да. Мага дагы айтышат да, 2,000 сомдон койсок, анан кийин дейт да. Анан кийин эле түшкөн торпокторун сатканда 60-70тен сатканда жанагы чарба торпоктор олар 25-тен сатканда анан кийин жүгүрүп келет да. Ушундай неме болуп, балки 70,000ге саттым, 80ге саттым анан кийин. Эл өзүнөн өзү кызыгып келе экен да. Табис ранч клиентский отзыв кандай сизде? Отзыв деген түшүнөсүз эми, клиенттик отзыв. Бул жөн секирбейт, бул бука сураган үчүн секирет да. Анан ойноп дагы секирбейт да. Эми семиз мал ойношу мүмкүн, бирок аркасынан бир нерсе алып атпайлыбы? Жок, акпайлы. Мындай аркасын карасаң, дагы немесе мындай көп калат, сууланып калат. Ошондой эмеспи? Бул азыр торпокту жайлап байлабайт элем, өзүм торпогунчу. Опшун байлай элем. Торпогу канча айлык? Анан азыр торпогу декабрда толду. Бая карабай. Неме? Самат, мынандай кыл, ону текшериштин оңой жолу бар. Ошого сизге Неме кыл? Уйду бошот. Уйду бошот дагы торпокту байлап тура бер. Анан тынбай торпокко секире берген болсо, букага окшопчу, сразу алып келип шарт коебуз. бул азыр 2-3 жолу секирди да. Жок, мындай кылчы, сен азыр мындай видео зона кылабыз дагы. Sen videosunu kaçtın mı? Bul içi karanlıda görünmeydi. Ne gördün mü? Sen uydu boşaltçı? Uydu hazır boşaltsan et gelmeyin de. Yok, boşalt ver. Bul boşalır. Bul az küçüm jetmeydi bu açı. Yok, mınday kıl sen. Ana çarkardın atkananın oğuzun jap dagı, eşigin jabıp turup uydu boşalt. Neme? Telefonda biröö karmat. Uydu ko'rsatib turgan. Sekirgan bo'lsa, buqasini aytmaydi. Mana bo'g'on bo'lsa, unday bo'g' aytmaydi. Torpaq çaqa görüntü. Neme, torpaqın arka jağına alıp ötçü, jittatçı. Görüntü. Oldu. Neme, Samat. O boldu bu. Neme, bu kasıra otat eken tez porter taap ap gel. Sırası koyuyoruz. Жақсы oldu da мындай билингеничи, ал сразу букага коебуз, неме алабыз. Кайсы букага койгон элек? Аңгузга койгон элек. Булар эмне болуп атат азыр? Эми ар кандай себептерден токтобой калышы мүмкүн да. Азыр эми ошол кайрадан кайталаныптыр, сразу кайрадан повторный букага коебуз эми. Азыркысында токтойт. Азыр мен буну билген жокмун да, азыр торпок бере
жақта байланып тұрады эле дайым эле. Ояк жанына алып өтүп байлайын десем эле 3 жолу секирип анан неге секирип атат экен деп таң калдым да. Болды. Секирди го. Болды, бука сырап тур. Алып кел. Сразу коебуз. Ошо повторный айттым го, бекер коебуз деп. Алып кел тез. Май. Мен айтам го, алып келишинен зерикпесеңер коюштан мен зерикпейм деп. 1 жыл турпок күтөсүн да. Азыр момент экен, карасаң таяр билинип турат. Сразу алып кел, шарт коебуз ысыгында. Майла спортер карайчы. О, болбосо мынаны боозда отура бересиң да, карасаң.